Таң калыштуусу. Ооба, эң таң калыштуусучу. Будан эмнени билсе болот? Бул өтө жакшы интермедиалар болуп тур деди. Негизинен ушинтиш керек өзү. Коомду ушинтип сындап тура турган бирөө болуш керек деди. Эч ким айткан жок. Тике айтты да, мен айттым, азамат экен дедим. Демек ошондой десе, анда аны кандай кылыш керек анда? Демек буну туура кабыл алды деп түшүнөм да. Туура кабыл алды деп түшүнөм. Биз эмне деген мамлекет куруп атабыз? Биз эркин мамлекет куруп атабыз. Демек ушундай сын болуш керек да. Анан эгерде түшүнбөй буну азыр эле ушул Бишкекте мисалы үчүн концерт койдурбай, залдарды бербей, мына 4 айдан бери Бишкекте концерт коюлбайт. Биз ошо 4 жаңы концертти Ошко койдук. Бишкекте бул концерттерди койгонго мүмкүнчүлүк болбой атат. Эмнеге экенин эч ким билбейт, бирок ала бер дейт залды, барсаң бербейт. Кыскасы көрүнбөгөн бир мындай буттоосулар бар да. Бир кызыктуу нерсенин айласынан эле жүрөт. Билбейм эмне экенин. Биз эми муну менен мен сүйүнүп атам. Мен сүйүнүп атам. Демек, ушу биздин ошондой ордубуз бар окшойт. Ошончолук деңгээлде муну токтотуп, буларды буяка сүйлөтпөш керек деген бир ордубуз бар окшойт деп ойлоп атам да. Ошондой келет. Анан бир кой мынтип тура бербейт. Эртең көрсөгөндө Кудай буйрса дагы мына бир жакшы өзгөрүүлөр болуп кетсе, мизан боюнча ар кандай талкууларды айтып атышат. Биздин да өзүбүздүн оюбуз бар ага жараша. Мен өзгөрүүлөргө кошулам, мисалы үчүн өзгөрүш керек да. Бир үй бүлөдө күндө өзгөрөбүз да, туура эртең. Бирок жоготпош керек. Эми ал биздин юморубуз, мамлекеттик деңгээлдеги юмор, баш мыйзамыбыздын жоголуп кеткени Американын каналынан көрсөтүштү. Орустар ойношто интермедиа кылып. Биз өз эч кимге окшобогон мамлекетбиз да. Негизинен ага туура эле айтасыз. Өзүңүз байкагандай эле өзгөчө мынакей сиз бизге дагы ар дайым эфирге бат-баттан келип турасыз. Анан кийин өзгөчө башка Борбор Азиядагы мамлекеттерди салыштырмалысыз, өзүңүз айта кетесиз да. Бизде мынакей өзгөчө мынакей сатира багытында иштеген өзгөчө сиз атактуу мынакей инсандарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк эле берилет экен. Анткени ошол эле Өзбекстан, ошол эле башка мамлекеттерде ал жакта чегинен чыкпаш керек алар. Ой, мүмкүн эмес. Ал мүмкүн эмес. Мен айтам, бизге даже көбүрөөк берип коюп атат мүмкүнчүлүк. Ашыгы мененби? Бул ашып кеткенде да болбойт экен өз негизичи. Баягы жакшы тамакты көп алып келип берип койсо, ал жакшы тамак экенин билмей калат го. Анан азыраак болсо, жакшы болот эле да. Биз ушул ашып кетиппиз да, мен муну айткым келип жүрөт да. Биз ушунчалык ашып кетип, нарагында дагы эмне бар экенин билбей кыйналып атабыз да. Чеги жок да. Чеги жок. Ошон үчүн баягы концерт койдуруп атат деген сүйүнүп атам деген. Мына бир жолу мен Бишкекте концерт коюп калдым. Бир тууган элдер бирдей күлүшөт деген бул чоң долбоор болгон проект. Өзбекстандын кудулдары, Казакстандын кудулдары, Тажикстандыкын баардыгын чакырдым. Бүт Орто Азиянын кудулдарын чогулткам да. Ошол концертке келгенде бир интермедианы абыт кайттым да, чогул ойнойлук. Хаджыбай Раматылык бар десем, Рахман, буну аз сен менен ойноп койсом, эртең мен барганда уже көчүп кетишим керек деди. Ушунчалык деңгээлде да. Ал жөнөкөй эле нерсе өзүчү биздин немеде. Эми туура бул өтө көп эркиндик берилген. Бизге да ошондой немесин да билбей калат экенбиз да, көп болгондо. Мисалы үчүн мен чет мамлекетте көп жүрөм. Мына биздеги мамлекетте каалаган мамлекетке чыгып кете бересиң десең, алар үчүн бул мүмкүн эмес, жомокту кандай? Ой, барасың, визаң ачасың да кете бер, анан качан келесиң дейт. Келбесең эч ким сурабайт айтат. Неге десе, эркинбиз да, биз каалаган жакта жүрө беребиз, каалаганды кайтып келе беребиз. Ушу эркиндиктин, мамлекеттин бар экени, мамлекеттүүлүктүн баасында кээде билбей калабыз да. Бул өтө Ошондо сиздин оюңузча, мен эгерде туура түшүнгөн болсом, бул туура. Жанагындай барысы чеги менен. Же ашыгы менен жана өткөртпеген бул туура эмес. Өзүңүздүн оюңузда бул сездер керек окшойт. Жок, менимче мындай да, бунун бир мындай чеги болуш керек экен да. Жок, бул кандайсы, бул жазылбаган чек болуш керек да. Мизан менен эмес, адамдын ар бир адамдын өзүндө бир мындай ички дүйнөсүндө бир чек болуу керек да. Мунаны кылса болот. Сиздерде жок экен да. Сөз эркиндигинде ошондо жок болуп калды биздечи. Биз аны билбей калдык. Биз кете берип, кайерге чейин барабыз билбейм. Бирок эми бар, аны жазып атканда мындай да, мен ал чектен өтпөй эле жазам. Анан балдарым ойноп атканда, алар жана элдин колдоосунда, эл күлүп атканда бирдеме чыгып кетет да, ал ошо бир сөз бардык немени бузуп салат да баягынча. Эми
буну аларды күнөөлөш деле эмес, алар үйрөнүш керек. Бугачы алар жаш балдар, алар кээде бир сөздүн туура эмес айтылып кеткенин билбей калышат, кээде ушинтип калат. Анан бирок оңдоп барганга аракет кылабыз. Бирок баары бир кандайдыр бир гран болуш керек да, ошол грандан өтүп кетпестик керек да. Анда ал тамаша болуп ыйлап шылдың болуп калат. Качан тамаша, качан шылдың болот дейт. Тамаша айырмасын биз кетсиз. Айырмасы ушул өзүнүн ошол ампула, ошонун өзүнүн чызыгынан өтпөй айтылганда бул тамаша да. Ошодон нарак өтүп кетсең, ал шылдың. Адамдар деле тамаша айтып атканда мындай бир тамашанын мындай чегарасын билип айтат го, одан нарак өтпөйт да, кичине мындай. Сен мындай эмичсиң го деп коет. Анда албетте ашып кетсе, ашып кетсе болбойт. Ушундай эле нерсе. Албетте дагы ошо сизге берер суроом, өзүңүз сатира жазып, ыр жазып жүрөсүз, анан ушул кара сөз түрүндө дагы бир чыгармаларыңыз барбы, повесть дегендей? Мен эми элдерге айтып берет окшойсуң, сен айтып келгенде. Мен бирдеме бүтмөйүнчө айтканды өзүм эметпейм. Мен кино сценарий жазып бүткөнмүн. Кошуналар деп аталат. Кошуналар деген. Бул ушул толук метраждуу кино сценарий даяр, эми аны тартканга кичине неме жок турат. Обондор деген спектакль жаздым. Комедия, муну Баткен элдикте, Баткен театры сахналаштырып коюшту. Дагы Аскадагы жол деген бир көлөмдүү бир көп жылдан бери жазып жүргөн бир чыгармам бар. Анан ошол чыгарманын негизинде кино сценарий жазганмын. Бул да жакында тартылат акча болсо. Анан дагы жазып жүргөн бир Кервен деген бир чыгармам бар. Бул менин чоң атама арнап жазылган тарыхый анан көркөм ушундай бир чыгарма. Мен Кервендин баласымын да, небересимин. Ошол Алтыбай Кервен деген чоң атамдын басып өткөн жолу, жашоо, турмуш. Тегеле ушу Кервен, силер бирдемени байкайсыңар, биз жибек жолунда турабыз да. Анан кервендер жөнүндө эч бир чыгарма жок. Жок, албетте. Мен буга аябай изилдеп таң калдым. Раматылык Төлөгөн Касымбеков атам менен мен көп сүйлөшүп калдым да акыркы жылдары. Ошол киши менен бул Кервен жөнүндө мен окуйун дедим эле, бул чыгарманы жазыш үчүн ошону билиш керек болуп атат десем, сен аны издебей эле кой деди. Ал чыгармалардын баары жок болгон. Орустар бийликти орноткондо Кыргыздын мурдагы чыгармалары, мурдагы басып өткөн жолун жок кылып, 17-жылдан баштап Кыргыздын тарыхы башталат дегендей кылып туруп, бул жок, алар сен таба албайсың деди. Ошо мен Кашкарга барып, ошол кервен сарайлар бар, мурдагы сакталып калган. Ошол жердеги уйгурлардын жазуучулары бар экен, улуу жибек жолунун жээгинде жашаган элдердин маданияты деген бир чоң китеп бар экен. Ошону уйгурчадан окутуп, которуп, кервендер жөнүндө маалымат алдым. Ушул кервен жөнүндө, анын тегеле кервен деген эмне болгон? Ушу жөнүндө ошо чыгармада ушу чоң атам аркылуу ачып жазайын деп атам. Мен бул дагы убакыттын эмеси, бүткөндө өтүп каларсыздар. Ошондой жазып аткан нерселер бар. Аны айттырып салдым мен. Мына сыры болуп жүргөндө сен айттырып салдың. Ал эми мынакей ушул мынакей чоң долбоор болот деп атасыз, мынакей жакын күндөрдө концерт. Мындан сырткары ар бир айдын 6-сы деген долбоор кайда кетти? Эмне болду негизинен? Балким барып туруп унутуп калаттыр. Өзүңүз билгенде комиссия тарады. Ошондой болду. Куудулдар комиссиясы тарады. Эми ошол комиссияны кайра бириктирүүгө мандатты Тынарга берип атам. Эгер ошол бириктире алса да 5-6 куудулдун башын. Демек кайра бул долбоор мындай деп бүттү деп айтканга мен кошулбайм. Себеби мен өтө көп долбоорлор жасаганмын. Баягы бир мындай сөз бар го. Король өлдү деп кирсе, да здравствует король деп кыйкырышат дейт го. Демек бир долбоор бүткөн болсо, демек дагы бир долбоордун башталышы деп кое бербей да. Ошондо эми бул балдар өздөрү жасасын деп атам. Ал мен азырга убактым бир аз чектелүүрөөк, мен башка бир жакта жүрөм. Ошон үчүн балдар жасайт. Балдарда ошондой аракеттер бар. Булар өтө көп долбоорлордон. Азыр мен ушул концертти жазып берип гана, анча-мынча аралашып гана коюп атам. Башка убактым, катышканга да убактым жок. Кытайда жүрөм өзүм. Анан ошого балдар баштайт, бул долбоорлор болот. А мен көзөмөл кылып жазып. Ошол жана концерттин аты дагы ушу шакиртиңиздер экөөңүздөр Кытайга кетип калбайсыздар. Кайда барат? Биз барып келдик аяка. Барып Үрүмчүдө концерт берип келдик. Ал жакта элдин кабылбасы кандай болду? Эми аякта кандай десем, аякта 185 миллион кыргыз бар Кытайда.
Улуу Чат ошол ауданында Акчи, анан кийин Актоо деген 3 райондо жашайт негизинен. Үрүмчүдө бир 2000ге жакын, 3000ге жакын кыргыз жашайт болуш керек. Ошолорго концерт берилди. Анан аякта концерт башкача, аяк барганда башкача сүйлөп калабыз. Аяк барганда бу жерде концерт коюлбайт. Кандайдыр бир бытовой темадагы юморлор, ушундай бир саясатка аралашпаган немен сүйлөбөсөк болбойт. Анан талап ошондой болуп калат да. Анан жакшы барып андай деле концерт койсок болот. Андай концерт койсок болот. Барып коюп келдик, жакшы. Анан ушул жана сиз алдыда концертти бардыгы жаңы программа деп айтып өттүңүз. Андан кийин ошондон бир анонс катары бир тамашаны элге тартып алып койбойсузбу? Мен жана башында айтып атам го, ошо анонс сот жөнүндө айттым го. Анан азыр мен концерттин баарын айтып салсам, эртең эч ким барбай калат. Рахман ага негизинен ушундай да, келгенде мен өзүм аткара албайм, анын үчүн менин жанагындай жардамчыларым келет деп туруп, ар дайым ушинтип. Бирок чындыгында эле өзүңүз билгендей эле бул интермедиалар бир адам көрсөтө албайт. Бул сатира, мындай баягы монолог бар, монолог. Бир адам аткарсам ондай окшошпойт болсо керек. Окшошпойт аны. Мисалы үчүн мындай бир эпизод бар, эртең концертте сурап атасың айтып коет. Тынар Рахман ага Кудулдардын президенти өз ыктыяры менен кетип калды, туугандар, айла жок. 1 жыл иштесе болот эле, бирок кетип калды да. Өзүңөр иштей бергиле деп кетип калды, эми президенти жок калды, ошон үчүн баягы Кудулдардын ичинде крысалар көбөйүп кетти азыр. Мисалы үчүн жамбыл крыса, тиши жок крыса. Карып калган, бирөөнү тиштемиш болот, анын тиштегенин эч ким деле билбейт, ушундай. Мына бюллетендерди Кудулдарга таркатып берип, президент шайлап алайлык. Канек бер бас. Кудулмун дегендин бардыгына бюллетен таркатып, мерге макул анан жок дегенге мындай неме кылып беришсин. Белгилеп берсин. Белгилеп беришсин десе, буну депутаттарга да таркатайм дейт. Эмнеге дейт? Жок, эмнеге таркатасың аларга? Алар кудул болуш үчүн дагы мен менен 5 жыл жүрүш керек, анан кудул болушат. Алар муну таркатып, Тынарга бул фамилиясы жазылып болуп турган, ким президент болот? Эми алар макул деп кол коюп бере берсе, кийин фамилиясын өзү жазып коет. Калган баасы кейинирээк болот. Келиңиз эми Рахман ага, сизге чоң рахмат. Келип өзгөчөндөгү маанабызды көтөрүп, мен ойлойм сизге жакшы бир жаңылыктар болуш керек. Биз дагы Борисовнаки концерт тууралуу маалыматтар алдык. Бориса, элди күтөбүз концертте. Айта кетели, келиңиздер, жалпыңыздар. Сизге эркин микрофон узатсак анда, келиңиз. Ушул менин ишим эми күлкү тартуулаш болгондон кийин күлкү өмүрдүн мүлкү деп бекер айтпаган. Бул сөздүн негизи бар, бекер айтылбаган сөз эмес. Күлүп жүргүлө. Канчалык күлүп жүрсөк, жашоо мындай да, бүгүн жиним келип жүрө берейин, эртең күлөйүн деген болбойт. Себеби жашоо өзү бир күн да, эртең менен таңдын аткан, анан кечинде күндүн баткан, ушул жашоо. Мына мурункусу өтүп кетти, эртеңкисин Кудай билебиз, көрөбүз жок. Ошон үчүн ар бир күн ушу маанай көтөрүңкү, ким бир акылман айтканда, ар бир күндү акыркы жашап аткан күндөй жашагын дейт. Демек, ошондой күлүп жүргүлө, күлкү көбүрөөк болсун, концертке келгиле, 9-дон баштап 5 күн ушу жаңы программаны сунуштайбыз. Келгиле, сындагыла, күлгүлө, ойлорду айткыла, биз баардыгын кабыл алабыз. Эң башкысы туура кабыл алабыз. Албетте. Чегинен чыкпай, Чегинен чыкпай. Кайрадан жок. Албетте биздин ошол саат чебеси дагы эфирибизди жыйынтыктоо убактысын көрсөтүп турат. Ал эми биз бүгүнкү аябай күлкү күнүн жогорку деңгээлде өткөрдүк деп ойлойбуз. Ошондой эле бизге биринчи жолу байланышка чыккан Макпурат эже, сиз биздин дарегибизге келип, белегиңизди алып кетсеңиз болот, сиз жеңип жата алдыңыз. Демек достор, ушул мүнөттөрдө чындыгынан жалпыңызга рахмат айта алып, өзгөчө мынакей биз бүгүн маанилүү бүтүп өтүп алдык. Рахман ага, сизге да чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, Бориса концертти мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыздар деп айта кеттик. Бориса достор, мынакей сиздердин кызматыңыздарда бүгүн мен Жөнөсов Тармек, жана ошондой эле менин кесиптешим Каныке Жеребай болду. Каныке келди, биздин коноктор дагы бир тааныштырып өтөлү, андан соң албетте ошо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кудул агабыз Рахман Ыразыков болду бизде. Сизге рахмат агай. Келип туруңуздар достор. Ой, келип туруңуз агай деп сизге айта кетейин. Албетте сиздер да бизге эфирге келип туруңуздар. Буйруса эфир аркылуу амандашканча көрүшкөнчө. Ал эми Ош Перим телерадио компаниясы өз көрсөтүүсүн мындан ары улантат.